Юстиция министрлиги Бишкек шаарынын Ленин, Свердлов жана Октябрь райондорунун мамлекеттик нотариустарынын жаңы кеңсесин ачты. Анда жарандар жашаган жери боюнча бардык юридикалык маселелер тууралуу кайрылса болот. Ал эми 1-май райондук бөлүгү министрликтин мурдагы имаратында жарандарды тейлейт. Күн сайын 3 райондун юридика тармагындагы адистери калктын кыймылсыз мүлк, жер салыктары, үй бүлөгө тиешелүү маселелер жана пробация көйгөйү боюнча кайрылууларын кабыл алып, кеп кеңештерди беришет. Мындан сырткары Борбордогу юстиция үйүндө жарандар үчүн банкоматтар, терминалдар жана башка тейлөө кызматтары жетиштүү. Борбордоштурулган юстиция үйү бул ушу биздин жарандарыбыз үчүн абдан ыңгайлуу. Себеби дегенде ушул бир жерден нотариалдык багыт боюнча, пробация кызматы багыты боюнча жана ошол биздин архивдик материалдардын алуу боюнча бул абдан ыңгайлуу биздин жарандарга. Ошон үчүн ошол биз централизованно ачып атабыз. Андан тышкары ошол биздин юстиция системасындагы кызматкерлердин дагы ошол иштөө шартын көтөрүү болуп атат. Бүгүнкү күндө көрүп атасыңар, бул жерде ошо Бишкек шаарынын 3 мамлекеттик нотариалдык контору ишин алып барууда.